Президент Садыр Жапаров бүгін 17 мартта Аксы окуяларын эскерүү күнүнө карата кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Мамлекет башчысы өз кайрылуусунда Аксы окуясыдагы Кыргызстандын соңку тарыхындагы мамлекеттик келечегине таасирин тийгизген алгачкы саясий окуялардан экендигин баса белгиледи. Аксы окуясы экономикада, саясатта, идеологияда жалпы элдин көз карашын өзгөрттү. Элдин күчү сел дегенди чын билем, мамлекет үчүн кайдыгер карабаган тайманбас жүрөктүүлөрдү ойготту. Ошентип тарыхтын жүрүшүн өзгөртүп, өзгөчө окуя катары элдин эсинде калды. Аксы окуясы менен Кыргызстандын соңку жаңы тарыхы өзүнүн жаңы барагын ачты. Бул күн 1000 жылда убакыт өтсө да эскерилип турат деп айтылат кайрылууда. Эске салсак, Жалал Абад облусунун Аксы районунда 2002 жылы 17 мартта жергиликтүү эл нааразычылык акцияга чыккан. Алар камакка алынган Жогорку Кеңештин депутаты Азимбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү угушту Кытайга бербөө талабын коюшкан. Демонстранттарды токтотуу үчүн Басбекте тартип коргоо кызматкерлери күч колдонуп, ок чыгарып, анын кесепетинен 6 адам каза болуп, бир нечеси ур токмокко алынган. Бүгүн 17 мартта Бишкектеги Горький паркында Кемпир-Абад иши боюнча жапырт кармалгандардын жакындары митингге чыгышты. 100дөн ашуун жаран катышкан акцияда мыйзамсыз камоолорго каршы, сөз эркиндиги үчүн, көз карандысыз сот үчүн, адилеттүү бийлик үчүн, тынч чогулуштарга тыюу салууга каршы деген ураандар айтылып, резолюция кабыл алынды. Азаттык, Кактус жана Поликлиника дээрлик бардык эркин медиаларына бийлик тарабынан басым токтотулсун. Мыйзамсыз өз мекенинен айдалып, жарандыгынан ажыратылган белгилүү журналист Темировдун жарандыгы калыбына келтирип, өз өлкөсүнө кайтарылсын. Кемпир-Абад суу сактагычын коргойм деп мыйзамсыз камалгандар абактан бошотулуп акталсын. 20дан ашуун саясатчы, активисттердин жакындары, укук коргоочу саясатчылар алардын боштондугун талап кылып, бийликке кайрылуу жолдошту. Мен бардыгын, көпчүлүгүн билем азыр кармалгандардын. Бардыгы Кыргызстандын патриоттору. Бири дагы төкөр жасамай деген ой болгон эмес. Бири дагы тупугун чыгарайын деген ой болгон эмес. Алар болгону Кемпир-Абад берилбесин деп гана өздөрүнүн жарандык, патриоттук сезиминде чыгышкан атуулдар болчу. Мына 5 айдан бери кармап отургандары бул бийликке жакшылык алып келбейт. Ошондуктан мен бийлик өкүлдөрүнө, бийлик жетекчилерине айтар сөзүм, эки нерсени аткарып коюшуңар керек. Биринчи, алардын бардыгын бөгөт чарасын өзгөртүп үйүнө кой берип, экинчи, ачык сотто жарандык активисттердин катышуулары менен, журналисттердин катышуусу менен күнөөсү болсо далилдеп, күнөөсү жок болсо кечирим сурап, ошол мыйзамсыз камалгандардын жазасын беришин булар аткарыш керек. Жапырт башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген негизде кармалган Улукбек Маматаевдин апасы уулунун ден соолугу жакшы эмес экендигин айтты. Менин жүрөгүмдү ушунчалык оорутуп атат. Урматтуу Садыр Жапаров, сиз бийликке келгенде эч кандай куугунтук болбойт деп айттыңыз эле. Бирок булардын куугунтук кылгандай эч кандай кылмышы жок экендиги көрүнүп турат. Элди жерди сүйүү деген кылмышпы бул? Жерин берилбесин деген сөз кылмышпы? Ар бир адам өзүнүн огородунан коңшусу 1 метр жерин кесип кетсе, ошондо ич ачышып, ошого деле каршы сөз айтат го. Ошончолук эмеспи жер бир? Эми өздөрүңүздөрдүн мүдөлөрүңүздөргө жеттиңиздер. Берилген жер берилип кетти. Сиздер азыр адамдын убалына караңыздар. Мына ошо түрмөдө жаткан, Кемпир-Абад боюнча түрмөдө жаткан адамдардын аркасында мага окшогон картайган энелери, ата энеси, бала чакасы бардыгы ыйлап турат. Аны сиз өз башыңыздан өткөргөнсүз. Ошондуктан калыс карап, ушу Кемпир-Абад иши боюнча жаткандарды өзүңүз жакшы көңүл бөлүп, ушу убалды караңыз, урматтуу президент.
Өткөн жылдын 23-28 октябрында Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогерлер жалпысынан 20дан ашуун адам жапырт кармалган. Ички иштер министрлиги алар жапырт башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шектен негизинде кармалгандыгын билдирген. Кылмыш ишин козгоого алардын Кемпирабад суу сактагычы боюнча 22 октябрда Бишкектеги кафелердин биринде өткөргөн жыйын негиз болгондугу кабарланган. Милиция шектүүлөрдүн айыбы боюнча далилдер жетиштүү экендигин билдирүүдө. Ал эми кармалгандар күнөөсү жок экендигин айтып, мунун баарын саясий куугунтук деп атап жатышат. Жогорку кеңештин депутаттары 2023 жылдын 22 мартынан 31 мартына чейин эл менен жерлерде жолукмай болду. Мындай чечим жогорку кеңештин жыйынында кабыл алынды. Маалыматка караганда депутаттар аймактарда шайлоочулардын маселелери менен таанышып, жергиликтүү калктын көйгөйлөрүн угуп келет. Белгилей кетсек, март айында жарандар 4 күн катары менен эс ала тургандыгы айтылган. Маалыматка ылайык 18 жана 19 март ишемби жана жекшемби, 20 март дем алыш күнү болуп, ал үчүн кыргызстандыктар 29 апрель ишемби күнү иштейт. Ал эми 21 март Ноорус майрамы. Бул күндө эс алуу күнү болот. Бүгүн 17 мартта Ленин райондук сотунда азаттык медиасынын маалымат каражаты катары ишмердүүлүгүн токтотуу боюнча Маданият маалымат министрлигинин доо арызын кароо боюнча соттук отурум уланды. Анда азаттыктын жактоочусу соттук отурум ачык болгондон кийин видео жана фото съемка кылууга уруксаат берүүнү суранды. Белгиленгендей, отурумдун башталышында тасмага тартууга уруксаат берилген 20 мүнөттүн ичинде бир тараптын гана билдирүүсү угулуп калат. Мындай жагдай тең укуктуулуктун нормаларына ылайык келбей тургандыгы айтылды. Я еще раз хочу отметить, уважаемый, что нечего скрывать. Что здесь скрытного есть? Вы говорите, что есть на 20 минут вы разрешаете, и говорите, что 20 минут достаточно для дачи пояснений. Уважаемый суд, после 20 минут еще заявляете ходатайство, после доклада, где начинаете давать пояснение, да? Уважаемый суд, нечего скрывать в этих материалах, они общедоступны. Нечего скрывать свои позиции. Истец уверен в своих позициях. Или есть какие-то моменты, о которых он не хочет, чтобы публичность знала. Я думаю, что нет таких документов, уважаемый суд. Поэтому ограничение во времени, это дело законодатель указывал только в том случае, если, к примеру, когда имеются какие-то материалы при исследовании или заслушивании свидетеля, то идет прерывание, и в это время дается, уважаемый суд. Эске салсак, былтыр 26 октябрда Кыргызстандын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги азаттык медиа мекемесинин веб-сайтын бөгөттөө чечимин чыгарган. Буга Эркин Европа азаттык радиосунун дагы бир кызматы Настоящее время телеканалынын сайтында тажик-кыргыз чек арасындагы окуялар тууралуу видео материалы негиз болгондугун маалымдашкан. Министрлик өз арызын Кыргызстанда былтыртан бери иштеп баштаган анык эмес маалыматтан коргонуу жөнүндө мыйзамга негиздеп жатат. Иш 9 февралда Ленин райондук сотунда карала баштаган. Бишкек шаарынын мэриясы жалбырактарды өрттөөгө айып салынаарын эскертет. Муниципалитеттен билдиришкендей, тазалоодон кийин чогултулган таштандылар жана жалбырактар кадимки таштанды контейнерлерине таштоого болот. Андан кийин алар тазалык ишканасы тарабынан чыгарылат. Бирок жалбырактарды жана башка жашыл чөптөрдү өрттөөгө катуу тыюу салынат. Жалбырактардан чыккан түтүн оор кесепеттерге алып келген зыяндуу заттарды бөлүп чыгарат деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле муниципалитеттен эгерде мыйзам бузуу фактылары катталса, жеке жактарга 7500 сом, юридикалык жактарга 23000 сом айып пул салынаары жана протокол түзүлөрү кошумчаланган. Эске салсак, 2023 жылдын 15 мартынан 15 апрелине чейин аймакты көрктөндүрүү, санитардык тазалоо жана жашылдандыруу боюнча 1 айлык ишембиликтер өткөрүлөт.